КТРКнын байкоочу кеңешин шайлоо маселеси жыйындын күн тартибинде акыркы жолу коюлуп, депутаттар талапкерлерди жакшы эле талкуу кылалы дешкен. Бирок айрым депутаттар ашыкча иштегенден эриндиби ким билсин, дароо эле суроого чек коюуну сунуш кылышты. Мен сунуш урматтуулар, добушка коюп эле шайлап бербейлиби? Талаша турганда эле бир чыр маселе эмес го? Мындай чечимдин негизинде эл өкүлдөрүнүн көп суроолору жоопсуз калды. Мы их тот созыв избрали, они даже не соизволили в конце закончить свою историческую миссию достойно. И некоторые члены ОНС того созыва сидят в этом зале. И вы сегодня, уважаемые коллеги, они нас просто не уважают, на отчет не приходят, а мы сегодня не можем задать вопросы, а потом говорят, дайте время. Это первое, я хотел сказать. Второе. Уважаемые члены наблюдателя, кандидаты, члены наблюдательного совета, почему мы вам хотели задать вопросы? Чтобы вы знали. Сегодня у нас телевидение ОТРК однобокий. Никакая реформа за 5 лет не произошла. 2010-жылдагы революциядан соң КТРКнын көз каранды сызыгын камсыз кылуу үчүн атайын байкоочу кеңеш түзүлгөн. Ал кеңешке берүүлөрдүн объективдүүлүгүн көзөмөл кылып, бирөөнүн аброюна шек келген учурда ар тараптуу аянтчаны камсыз кылып берүү милдети жүктөлгөн. Бирок өкүнүчтүүсү байкоочу кеңеш тарыхый миссиясын аткарган жок дейт эл өкүлү Садык Шернияз. Көрүп атабыз, маалыматтар кандай чыгып атат. Кээ бир теледиктор болбой эле телекиллер болуп алышты. Көрүп атасыңар. Жала жабуу боюнча деги эле мына бул жерден коллегалар да айтып өткөн дүйнөлүк чемпионат болсо биринчи орунга чыкмак деп. Бекер айтылып аткан жок да ошо сөздөрдүн баары. Бир тараптуу 24 саат бою шоо, жала жабуу, кара ниеттик менен бирөөнүн үстүнө али кылмыш ичи тактала элек нерсени силер такталган нерсе болуп, анан кийин ошо каптын баары ташталганы чыгып атат. Мисалы Белизгейтти айтышты, башка нерсени айтышты. Азыр ташталганы чыгып, не болгонун билбейт. Элдин баарын дендароо кылып атабыз. Кесиптешинин сөзүн депутат Курманкул Зулушев да колдойт. Анын айтымында мамлекеттик саясий маалыматтар бир жактуу берилип жатат. Негизинен маалыматты мамлекеттин ичинде саясий маалыматтар сиздер түз чагылдырууга көзөмөл кылышыңыздар керек. Соттун чечими жок. Эч ким айыпталбаган жарандарды тергөөчүнүн ролун аткарып берип атасыздар мамлекеттин каражатынын эсебинен. Мына сиздер буга терең көңүл буруңуздар. Себеби сиздердин коомдук каналды көрбөй азыр менчик телевидение басым жасап атат. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев коомдук телеканалдан тарбиялык мааниси бар берүүлөрдү көбөйтүү зарылдыгын белгилеп, учурда коомдук телеканал кимдир бирөөнүн куралына айланып калган деди. Элдин көйгөнүн угузган коомдук канал болуш керек. Бирөөнүн куралы жогорку кеңештинби, же аппарат президенттинби, же соттунбу, же прокурордунбу, же кайсы бир саясатчынын куралы болбош керек деп айткым келет. Чындыгында айтканда мен мурда КТР карачым, акыркы учурларда мен КТР кара албай калдым. Коомдук каналдагы башка жеке менчик каналдарды басмырлабай, жамандабай, башка бир ойлорду жаратпай, ушундай жумуштарды аткарыш керек. Ошентип депутаттар жаш уруун электрондук добуш берүү аркылуу 15 талапкерди тандап алышты. Президент сунуштагандардан Нурия Айдабосунова, Жипар Жекшеев, Анатай Өмүрканов, Талант Султанов, Игорь Шестаков. Парламенттен көрсөтүлгөндөр: Айнура Аскарова, Жылдыз Бакашева, Кубат Болотканов, Чолпон Турдалиева, Жылдыз Ниязова, Жарандык коомдон Азамат Болгонбаев, Айгүл Жунушалиева, Айбек Карымов, Анаш Кадырова, Калыбек Тайтекеев бекитилди. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.